Өрт менен суу тилсиз жоо. Аны жеңүү үчүн өз өмүрүн тобокелге салган инсандар бар. Алар ким экенин өзүңүздөр жакшы баамдадыңыздар окшойт. Албетте бул өрт өчүрүү кызматкерлери. Бөлүктө ар бир мүнөт эсепте. Максат дарекке заматта жетип, кырсыктын андан ары арбып кетпешин алдын алуу, адам өмүрүн сактап калуу. Бул үчүн өрт өчүрүүчүлөр күндү күн, түндү түн дебей, керек болсо үй бүлөсүн да унутуп, баш оту менен жумушун сүйүп иштеши керек. Ошондой кызматкерлердин бири бул Кылычбек мырза. Армияда кандай жашош ошондой. Ар бир кесиптин өзүнүн кыйынчылыгы бар. Буда күн дебейсиң, түн дебейсиң. Уктабай жатсаң дагы сразу туруп кетесиң тревога болгондо. Күн, түн, обед айырмасы жок. Вызов түшкөндө уже сразу кетебиз. Бул форма, бул спецформа, кичине өрттөн кыйла сактайт. Өрткө кирип атканда бирок бул формадан неме кылабыз, охлаждение кылабыз, сууга берип, мына каскаларды кийип киребиз. Бул Ош шаардык номер 13 атайын өрткө каршы күрөшүү бөлүмү. Бул жерде 36 өрт өчүрүүчү эмгектенет. Аны менен катар көчүрмөн даярдыкта 5 өрт өчүрүүчү автоунаа даяр турат. Эртең мененки иш техникалык шаймандарды текшерүүдөн башталат. Кезектеги нөөмөтчү унааны тыкыр көзөмөлдөп, баары ордунда экенине ынанганда гана жумушка даяр болот. Ага чейин техниканы көздөн өткөрөт. Суусун камдап, күйүүчү майын карап даярдайт. Оң абалында карап, команда башчыбызга билдиребиз. Бул техникага 4 тонна суу батат, 7 кызматкер иш алып барат өрт коопсуздук учурунда. Бул машинада 4 тонна суу менен 10 мүнөткө чейин суу берип иштөөгө болот. Өрт карызмат прапшабап. Кайсы жерде өрт кырса? Өрт өчүрүүчүлөрдүн башкы милдети адам өмүрүн сактап калуу болгондуктан, алар куткаруу жана медициналык алгачкы жардам көрсөтүү боюнча билим, тажрыйбасын ар дайым бекемдеп турушат. Мындай сабактар күнүнө 1 саат өтүлүп, атайын практикалык машыгуулар менен коштолот. Техникалык коопсуздуктар сакталыш керек биринчиден. Сөзсүз түрдө колдонун койдуруп, мына ушундай техникалык безопасность боюнча полный түшүндүрмөлөр берилет. Кандай жол жобосу менен чыгылат. Бул жерде көптөгөн упражнениялар бар. Штурмовкада чыгуу, трекленкада, стационарныйда чыгуу, көнүгүүлөр отдельный бардыгы отдельный, суу насостору менен кандай мемелер менен болуп полный үйрөтүлөт бардыгына. Өрттү селде элибиз бекеринен тилсиз жоо деп атабаса керек. Айттырбай күттүрбөй башталган өрт калайыкты чогулткан мүлкүнөн гана эмес, энеден баланы жолдошунан ажардуу жарды, көз ирмемде түбөлүккө ажыратып кое алат. Мунун башкы себеби коопсуздук эрежелерин сактабагандык. Балдарды кароосуз калтыруу, газ жана электр тогун ачык коюу. Мындай учурда өрт чыкпайт деп ким кепилдик бере алат? Ал жерде светти жандырбаш керек, же күйгүзүүчү нерсени жандырбаш керек. Анан эгерде өрт чыккан болсо, өрт өчүрүүчүгө биринчиден тездик менен звонок кылыш керек. Ал жердеги балдары уул мемелер болсо, алып чыгыш керек ишке тездик менен. Кырсыктан коргоп, адам өмүрүн сактаган өрт өчүрүүчүлөрдүн бүгүн 15 июнь кесиптик майрамы. 1926 жылы так ушул күнү Фрунзе шаардык кеңешинин чечими менен эң алгачкы өрт өчүрүү кызматы түзүлүп, быйыл ага 94 жыл толуп олтурат. Азамат Байетов, Уларбек Мужиев, Арутан көрсөтүүсү.